Tuyuq sүйүү. Көркөм чыгарма, аңгеме. Авторы Эсенбай Нурушев. Өзүм үчүн жазылган лирикалык аңгеме. Маркум Салижан Жигитовдун арбайына. Окуган, аудиолоштурган Эрнес Хияз. Жарылган бомбадай болуп, жаманга бар кечке жук жатаканага дөңдей түштү. Кокустук болгонбу, ким бирөө түртүп ийгенби айтор, жогорку курстагы бир жигит үстүңкү кабаттан кулап кетиптир. Таштак жерге төбөсү менен тийген экен, мээси чачырап ошо жерде мүрт кетиптир дешти бирөөлөр. Жок, антпей эле аман калыптыр. Болгону омурткасы сыныптыр. Байкуш эми 6-7 айсыз адам боло албайт го дешти башкалары. Бу жаңылыкты биздин жигит эң акырында укту. Китепканадан келсе бөлмөлөш балдар ушул окуяны узун сабак кеп кылып отурса керек. Адатынча баарынан озунуп муну Алтыбай кабарлап калды. Уктуңбу битике? Биздин жигитти ал ушинтип атайт. Мунусу битикчи, окумал дегени. Бир баатыр 3-чү кабаттан секирип мерт болуп кала жаздаптыр. Койсоңчу, ким экен ал? Биздин жигит кызыга түштү. Билесиңби? Былтыр биз менен ушу бөлмөдө турбады беле? Ошол Эргул. Чынды болгонго? Биздин жигит чындап эле таң калды. Кайдагы жин дейсиң, деди Алтыбай, иштин баарын иликтеп-жиликтеп келген билермандан бетер. Бу эрем бир кызды жактырып калбайбы? Ага дагы бирөө сөз айтып жүргөн экен. Ишти чечип алалы, кыз кимди тандаса ал ошонуку болсун деп макулдашыптыр. Теги Кудай аткыр азыткы болсо беркини тандап атпайбы? Ошо сенсиз мага жашоо жок деп алиги баатыр терезеден ары боюн таштап жибериптир. Рас болуптур, деди керебетте китеп тиктеп жаткан Сарпбек ачуусу келгендей. Акылы болбосо ошо да. Ага эмне кызгырылып калыппы бу кыргызда? Аны кыз эмес, кемпир да карабайт. Жарым жан неменин кимге кереги бар дейсиң? Балдар, сүйүүдө акыл болмок беле. Үстөлдүн төрүндө конспект жазып отурган Абдылда аксакал дептеринен башын көтөрбөй күңгүрөнүп койду. Акыл болсо ал сүйүү болбой калат. Бу бөлмөдө жаткандар төртөө. Баары тең бир кырдуу, армияда болуп, заводдо иштеп, кагылып согулуп дегендей, картайып баратканда университетке өтүшкөн. Улуусу Абдылда, беркилерден 3-4 көйнөк мурда жырткан, баары аксакал дешет. Кийин Алтыбайдын айтканы чын чыкты. Баары ошондой болгон экен. Эртеси бүт факультет дүрбөп, деканат жыйын куруп, партиялык чогулуш чакыртылып, ободо кеп болду. Ары кетип бери келип жатышып, акыры комсомол уюмуна студенттер арасында тарбия түшүндүрүү иштерин жүргүзүү табышталды. Ошондон көп өтпөй эмки жумада сүйүү темасында талкуу болот экен деп жатакана дүрбөп калды. Кире беришке баакыйта жазылган жарыяда илинди. Анан жума күнү кечинде жатаканада жан калтырбай баарын ылдыйдагы чакан залга айдап түшүштү. Ага биздин жигит да барды. Адатынча арткы орундуктардын бирине көчүк басып, кармай келген китебин барактап коюп отурду. Аңгыча студ кеңештин мүчөлөрүн баштап Сарпбек кирип келди. Сарпбек университетте комсомол комитетинин мүчөсү эле. Бул ишти ага жүктөшкөн окшойт. Өгүнү өзү да кулакка кыш кылгандай болгон ушундай диспут өткөрө турган болуп жатабыз деп. Талкууну ачып, Сарпбек жатаканада болгон ишти оозанбады. Тек гана сүйүү деген эмне, аны азыркы жаштар кандай түшүнөт, ушулардын тегерегинде талашып, таңашып көрөлү деп сунуш кылды. Бирок кептин оролу дароо эле ошол окуяга бурулуп кетти. Азыркы кыздарга бир жигит жетпейт экен. Буларың жүрсө эле 2-3 менен жүрөт турбайбы? Терезе тарапта отурган, чачын желкесине чейин кое берген жигит кызуулана кетти. Баланы ушуга жеткирген жаңкы кыздын дагы жоопкерчилигин караш керек. Туура, деди бери жактан дагы бирөө. Ойлоп көрсөңөр, адабиятта да, кинодо да, турмушта да сүйүү үчүн жалаң жигиттер өлөт экен. Эмне үчүн кыздар өлбөйт? Кыздар деле өлүп атпайбы? Орто ченден бир кыз чебелектеп кетти. Анна Каренинаны эмне кыласыңар? Аннаңызды айтпаңызчы. Ар жактан жапалдаш бойлуу бир бала чепеңдеп чыкты. Аныңыз ойношу таштап кетип, бир ачылып каларда поезга боюн таштап өлүп атпайбы? Ошондо жигиттер терезеден секирсе, кыздар кошо секирсин деген турасыңарбы силер? Ортодон дагы бир кыз тура калды чыйпылыктап. Капталдан чыккан бир жигит аны жарга такамакчы болуп, каяша суроо коюп тапанданды.
Ayal erkek teң bolsun деп өзүңөр айтып атпайсыңарбы, туурабы? Туура, деди жаңкы кыз. Анда баары тең болсун да. Зал дуулдап күлүп калды. Ага болбой орун жетпей солуптата котолошуп турган балдардан бири окумалдыгын көрсөтөйүн дедиби, колундагы литературная газетаны ары бери булгалап бак-бак сүйлөдү. Мына могу жерде берегити мужчин деп жазып атат. Жолон акындагы эй достор, аяштардын койнуна жатпагыла деп атпайбы? Ай бала, сен бакылдабай кое турчу, деди көз айнекчен шыңга бойлуу жогорку курста окуган бир кыз ордуна туруп. Андай эмне? Силер кыздарга үйлөнбөй эле гүлгө онап бала таап аласыңарбы? Же сен, бала, жигиттердин баарын гомосексуалист болгула деп үгүттөгүң келип турабы? Зал кыраан катка түшүп күлүп калды. Кыздар кол чаап жиберишти. Ушуну укмаксың, деди жаңкы окумал жигиттин жанында турган теңтүшү аны далыга чапкылап күлкүсүн тыя албай жатып. Купкана жайлады сени. Сөз кыябы башка тарапка ооп баратканын байкаган Сарпбек залга кайрылды. Жолдоштор, темага кайрылып келели. Мына арабызда биринчи курстун кыздары отурат. Булар кече эле мектеп партасынан чыгып, чоң турмушка жан гана аралашты. Ушулардан да сөз угуп көрөлү, деди да алды тараптан ким бирөөнү көрсөткөндөй болду. Кана, чоң кыз, сиз сүйлөйсүзбү? Руссо айтыптыр. Акылсыз сезим, алжыган сезим деп. Менимче сүйүүдө деле ушундай го, деди тиги кыз сыпа, жагымдуу үнү менен. Биринчи курста эле Руссону окуп жиберген ким экен бул дегендей, биздин жигит башын көтөрүп, ошол жака карап койду. Бирок кыздын өңүн көрө алган жок. Аңгыча эрмек таппай турган балдар ага да жабылып калышты. Ай чоң кыз, деди бери жакта отурган олбурлуу бир жигит. Сен өзүң чындап ким бирөөнү сүйүп көрдүң беле? Жок, ант элекмин, деди алиги кыз кулак учуна чейин кызарып. Шашпа, деди жаңкы жигит ак каптал адамдан бетер акыл айтып. Шайтан сүйүү сага деле келет бир күнү. Көрөбүз ошондо Руссо экөөңдү. Кызды талонго салып талатпайын дедиби, Сарпбек биздин жигит тарапка кол жаңсай берди. Бу жерде менин досум отурат. Философияны көңүрдөн кем билбейт. Анда ушу жигитке сөз берели деп, экөөз бирдем айтып кой дегенде ишара кылды. Биздин жигит саада эрингендей ордунан турду да: Мен жаңкы кыздын оюна толук кошулам. Туура айтты, деп койду кыска гана. Талкуу талаш дагы бир топко уланды. Биздин жигит этегине чейин отура албады. Ыңтайын таап акырын жылап басып залдан чыгып кетти. Кайсы бир күнү Сарпбек биздин жигиттен сурап калды. Салижан акындын китеби чыгыптыр дейт, окудуңбу? Окудум, деди биздин жигит. Ыймандай сырым менин деп аталат. Анда бизге бир доклад жасап бер, Байкабай. Талкуу уюштуралы. Аерде да жанагы сүйүү темасы бар дешет го. Бизге отчетко керек болуп атат. Жарайт, деди биздин жигит. Улуу комсомол башыңды кичүү кылып суранып атсаң, чок деген болбос. Биздин жигит Салижан акынды пириндей көрөт эле. Анын ар бир жазганын кыя кетирбей, гезитте болсо кыркып алып журналга чыккандарын жыйнап коет. Салижан акын өзү чоң адабиятчы, илимпоз киши. Көңкү журт билет. Мурда ушул филологияда дарс окуш экен. Кийин өкмөттөгүлөр атай чакыртып кыргыз энциклопедиясын даярдаганга кол кабыш кылсын деп ошо жака жетекчилердин бири кылып дайындап коюштур. Университетке келгиче биздин жигит да акын болом деп жүргөн. Жазгандары деле жаман эмес эле. Бирок соңку бир жылда көп нерсе окуп кыйла көзү ачылгансыды. Поэзия деген оңой оокат эместигин чындап аңдагандай болду. Ошондон улам ыр жазбай калды. Акын боло албаган адабиятчы болот дегендей, ал акырындап адабий сынга ышкысы артылып, 2-3 курдай макала жазып, Кыргызстан маданияты кезине алып барса, алары жаккан окшойт жарыялап жиберишти. Мунун аркасы менен курсташтарын эле эмес, жалпы факультетке жаш адабий сынчы катары тааныла түштү. Салижан акындын жаңы китебин 2 жумадай мурда сатып алган. Ошондон бери үзүлө түшүп, 2-3 курдай окуду. Анда деле окуму тарабай, ара чолодо кайра барактап кирет. Жадесе дарс угуп жатып да арт жакта жашырынып окуп отурган учурлар болду. Ошентип жүрүп китептеги ырлардын баарын жаттап алгансыды. Ыр жазсаң ушундай жаз ата, деп коет ал ар бир ирет ичинен машырлана. Китептеги Муңдуу баян поэмасы айрыкча таасирлентти. Икаянын кыскача мазмуну мындай эле. Акындын каарманы чүрөктөй бир сулуу кызга ашык болуп калат. Анысын айта албай азап чегет. Өзү жандап бара албайт.
Жанына келсе дудуктан бетер тили болуп сүйлөй албай апкарып калат. Тек гана жолун алыстан акмалап, караанын көрүп ошого жалынып жалбыртап жүрөт. Баары ызасын ырга чыгарат. Ошентип жүргөндө кызды ала качып кетишет. Муну акын Моңду тарых деп атаган. Биздин жигит докладын бүтөр замат зал гүлдөп, талаш тартыш тутанды. Болгону бир кишинин арманы экен, мунун эмнеси Моңду тарых? Университетте быйыл бүтүргөнү жаткан Бекбосун деген бала кербездене сүйлөдү. Ал анча-мынча ыр жазып, аларын өзү жаңычыл поэзиядай көрөт эле. Жаш акын атып калган кыздардын бири ага каршы болду. Сүйүү деген ар көчөнүн бурчунда туруп алып, көрүнгөнгө айтып, таш быйкат же рекламалаа турган товар эмес. Эгер ал ушундай купуялуу, сырлуу, аялуу болбосо сүйүү делинбейт эле. Поэзия ар бир кишинин жеке арманынан жалпы махабат арманын жасайт. Сүйүүнү ошол аркылуу даңазалайт. Сөзгө биздин жигиттин бөлмөлөшү Абдылда аксакал аралашты. Мындайды корунчак сүйүү деп коет. Акындын арманы корунчактыгынан жаңкы кызды тартырбый отурбайбы? Ортодон бир кыз кол көтөргөндөй болду. Биздин жигит караса, баягы Руссону окуган биринчи курстагы кыз окшойт. «Байке, бирдеме сурасам болобу?» деди именкиреп. Сурай кой. Докладчы катары, сиз өзүңүз ушундай сүйүүгө кандай аныктама бере алат элеңиз? Биздин жигит эмне десем дегендей биртке буйдала калып мындай деди. Менимче, муну жабык махабат, жок туурасы туюк сүйүү десе болчудай. Ал туюк жарадай эле жаман болот. Адамды иштен жеп, түтөтүп, түгөтүп салат. Туюк сүйүү Жолон акын жазгандай, жоолук булгап, дүйнө бойлоп ат чаппайт, мээде жүрүп, мээде чирип өлөт. Ал эки, көбүнчө бир адамдын ичинде калат. Өмүр бою эстей турган арманга айланат. Салижан акын ушуну айтып жатпайбы? Туюк сүйүүдөн кантип чыкса болот? Теги кыз тикенектей дагы бир собол койду. Мен эми Махабат академиясын бүткөн эмесмин, деди буга биздин жигит тамашалап. Эл күлүп калды. Кыз да жымыйып койду. Ар ким өзүнчө жол табыш керек го дейм. Биздин жигит да өнөгүн өткөргүсү келген жок. Сен өзүң кандай ойдосуң бул жөнүндө, чоң кыз? Менимче, деди кыз ордунан тура жылажындай жагымдуу үнү менен. Мындай окуялар негизинен психологиялык ыңтайда жазылган чыгармаларда жолугат. Мисалы, Джейн Остиндин романдарында жакшы сүрөттөлгөн. Ал эми реалдуу турмушта баары башкачараак болсо керек. Бала экет экен, деп койду биздин жигит ичинен. Руссону окуганы чын көрүнөт мунун. Буга удалаш кандайдыр бир үн. Өзү да татына кайным экен, байкадыңбы? Деп кудагына шуурагандай болду. Кызды чын эле акындар айткандай, карегиң талып калгыча карап отурса болот эле. Келбет сыны келишкен, атүгүл элдин баары абаз кылган атактуу балерина бийшиге түспөлдөшө түшкөн жагы да бар болчу. Бирок биздин жигит буга анчейин баам сала бербеди. Анын үстүнө түсү ийгирээк кыз көрсө эле жүрөгү козголуп кетчү боз бала курактан өтүп, сынакы боло баштаган кез эле. Эртедир кечтир бир көргөндө эле эстен тана түшкөндөй бирөө жолукса, анык сүйүү ошол болот. Болбосо сокур сезим кимге келбейт. Андайда сойкулар эле периштедей көрүнүп кетет деген принципти тутунат эле. Муну да ал Салижан акындан окуган. Жаз арып, жай жакындап келатты. Университетте кезектеги семестр башталды. Биздин жигит бул күнү саясий экономикадан экзамен тапшырып, конспект жазган дептерлерин колтугуна кысып, бир колундагы китепти үңүлөө тиктеп, бир колундагы узун батондон улам-улам үздүгө тиштеп коюп, Рамис акынчасынан булчуңдап булучка жеп келаткан. Бир окумда жандап өтүп бараткан бир кыз «Саламатсызбы, байке?» деп калды. Карай салса баягы Руссону окуган кызга окшоп кетти. Чоң кыз сен белең? Оозундагы нанын жута албай биртке күрмөлө түштү биздин жигит. Тигини аз жерден какатып сала жаздаган үчүн айыбын жугусу келди жаңкы кыз. Мен сизди тааныйм, байке, деди жымыйып. Жакшы, деди биздин жигит дали китеби менен булучкасына алаксып. Сизди чилистен дешет экен го? Жигит таң кала түштү. Капыр кыз какшыктап атат деп ойлоду. Кандайча чилистен? Эмне үчүн чилистен? Жигит токтой калып кызга бурулду. Эми кыз оңтойсуздана түштү. Мыкты окуйт экенсиз, эрудит экен. Мыкты окуйт экенсиз, эрудит экенсиз.
Marks'ты жатка билет экенсиz. Баары ушинтет экен го сизди. Баары деген кимдер? Кыздар? Оң богурлар. Жигит иштин жөнүн эми түшүнгөндөй башын чайкап койду. Эмнени гана ойлоп табышпайт. Маркс жазгандарын өзү жатка билбесе, мен кайдан жатка билет элем аларды? Кыз анардай болуп кызарып чыкты. Мен сизди капа кылып койдум окшойт. Кечирип коюңуз байке. Кыз жорто чуркап алдыга узап кетти. Сетер кыз, ой, сетер кыз. Карасаң тим эле шакаба кылгысы бар. Биздин жигит аны узата карап калды. Бөлмөгө жаңы эле баш бакканда артынан күйүгө Алтыбай кирип келди. Битке, ашыгып жатам. 2-3 күнгө жоголом. Чолом тибе калса, эмдиги экзаменде конспектиңди пайдаланам. Мен үчүн да даярданып кой, деди азыр чыны аралаш иштиктүү тарызда китеп дептерин керебеттин башына иреттеп коюп жатып. Жолго алар көрүшөрүн арыдан бери салыштырып бүтүп, коштошуп сыртка чыгып баратып, бирдемесин унуткандай кайрылып басып келди. Даткайымды жандап калыпсың абышка, эме колдон чыгарба. Даткайым дегидей эле бар алгыз, деди биздин жигитти инден таптагылап. Кайсы даткайым? Биздин жигит түшүнгөн жок. Эме эле сүйлөшүп турбаның жолдо. Атын деле айткандай болгон жок ал. Билем, деди Алтыбай, биздин жигиттин маңыроолугунан мыйыгынан жылмайып. Балдардын баары аны даткайым дешет. Бүт факультет ак эткенде так этип жүрүшпөйбү? Жолукканда жакшылап бир карап көрсөң байкеси. Шундук кыз. Биздин жигиттин баамына ошондо бирдеме жеткенсиде. Жатаканада балдар жаткан бөлмөлөрдөн чын эле ыр түгөнүп калгансып, магнитофондон жалаң ушу даткайымды созолонто беришет эле. Жадаткыдай деле болду. Az elin oynap köp gülükün ay, datkayıma senden ayrıldım деп. Биздин жигит ушул саптарды уккан сайын, даткайым дегени сулуу эмейле шарактап күлө берген шайкелен кыз болсо керек деп ойлоп койчу. 3-4 күндөн кийин биздин жигит менен Руссону окуган жаңкы кыздын университеттен жатаканага чейинки жолу кайрадан бир болуп калды. Өткөндөгү осолурактай көрүнгөнсүгөн иш дале эсинде жүргөн экен. Кыз айыптуудай башын жерге сала. Мага тарынып калган окшойсуз байке. Дагы бир жолу кечирип коюңуз, деди жарыбекер үн менен. Эмнеге тарынат элем? Биздин жигит кайдыгер кишидей мыкыйды. Тарыныч жакын адамдар арасында болот. Кыз ичинен өзүн зекип алды. Дагы сөзүмөн чалындым. Эмнеге айта койдум ушуну? Аңгыша биздин жигит Алтыбайдан укканын эстей калып, баса, мен сени мындан ары даткайым дей турган болдум, деди чоң бир жаңылык угузгандай. Кыз көзүн бакырайтып тигиле тиктеп калды. Эмнеге? Сени баары даткайым дешет турбайбы? Кыз биртке күймөлө түшүп, өчүңүздү алайын деген экенсиз да, деди сустайынкы. Анан алдыга озуп баратып, мейли байке, кандай айтсаңыз ошондой айтыңыз, каршылыгым жок. Бирок мен сизге баары бир даткайым боло албайм го, деди үнү чечкиндүүрөөк чыгып. Айтаарын айтып алып, кыз дагы өкүнө түштү. Муну тиги башкача түшүндү. Эми дагы бирдеме дебесе экен? Кара, капыялаганга да кыйын экен бу капыр кыз, деп ойлоду биздин жигит. Өз кашыгын өзүнө салып койгусу келди. Мага даткайым бол деген жерим жок. Элдин баары сага ушинтип ат коюп алыптыр. Болгону ошону айттым, деди жигит кыздын кыйтыя түшкөнүн сезип тамашалагандай. Кыз тек сумсая карап коюп жөнөй берди. Ошо маалда Алтыбайдын шумдук кыз дегени биздин жигиттин эсине келе калды. Чоң кыз, биртке кое турчу. Дагы эмне дейсиң дегенсип кыз кылчайып токтоп калды. Биздин жигит жакын басып келди да, бирдеме айтчудай болуп, кызды бир самга тигиле тиктеп турду. Кыз кызара түштү. Эмне болду байке? Биздин жигит эсине келгенде көзүн ала качып, жөн эле, бирдеме айтайын дедим эле, эсиме чыгып кетти, деди кайпалактап. Кыз шарт бурулуп басып кетти. Кудай ур, деди жигит ичинен. Анык периште турбайсыңбы, капыр кыз? Белгисиз бир жылуулук ичегесин аралап өтүп, жүрөк учуна барып уюп калгансыды. Мен демее жок, деди жигит анан өзүн жемелеп. Көзөл экени сырткы сымбатынан эле көрүнүп турбайбы? Өңү башын карап көр десе эле сөзсүз маңдайына барып нес болгонсуп тигилип тирмейип калышым керек беле? Корчок эмес да ал мынткидей. Өтө одонолу кылдым. Жаш кыздын жаман шагын сындырдым. Аны келе экенмин. Мыкыр неме турбайбы? Деп ойлоду кыз жолдо баратып.
Tilim gıçırıp kaydan suray koydum desең, tarınmaqtan tars jarılıp ketpeybi? Sözüňe jabışyp ele södörlük izlep turat eken. Bular bizden kurstagy sary tügü tişelek balapandar emes, görübegene galbay alçı tasyn jep bütüp anan okuga ötken nemeler-de. Maga da atkaýyn bol degen jerim jok dep goýot da. Timele meniň gözüm gaty öleýin dep turgansyp. Çilisten bolmokdan paýgambardyň balasy bol. Saga da atkaýyn bolçu men emesmin. Degele ekinji şu neme menen süýleşsem elebi, yerim maýneke bolsun. Oşol boldu. Bizden jigit menen russony okugan kız köpke çeyin görüşpey kaldy. Oktябрдын başında studentler guruluş otryadlarынан, aýl çarba jumuşlarынан hiç kayda barbaganlar üýlerinden gaýtyp gele başlaşdy. Jatakana kuşların uyasınday gayradan çuruçu düşüp, auditoriyalarda sabaklar jandanyp, көп etpey oku işi gadimkidey nuguna girdi. Studentler turmuşu kıygas jürüp kaldı. Bıyıl jatakanaga muhtaç bolgondor көп okşoyt. Ar bir bölmöge 5ten gerebet koyuldu. Bizden jigit jaşagan bölmöge da jaňa 2 tuğan gelip koşuldu. 2 öteň bir kurs jogary okugandar. Bir günü Altыбay aytyp kaldı. Bedike, bilesiňbi bu eke al bölmenin soluptasındağı katarlaş 2 gerebetke iyi kaap koydu. Datkayımdy bölüşe albay jürüşet. 3 öteň biri otrядda iştepdir. Kız bularga aşpozçu bolgan eken. Eşi kılıp bu 2 eren oşo jaktan orup geldi. Oşondan beri jomoktor bütelek. Bir günü jakalaşa gitmez ele oldu. Özleri bilsin dep koydu bizden jigit göňül koş. Aradan köp gün ötpöy bizden jigit sırtga şaşıp çıkıp baratıp, birinci kawattagy kuş eşikten russony okugan kız menen karp korup südüşe kala jazdady. Kız ogo beter çırayına çıkıp bir tatına olup ketipdir. Jigit oğuzundan gelmesini aldırganday emnegedir salamdaşkanga da ülgürböy kaldı. Tek gana getenjik dep tigige jol boşuta berdi. Kız da kirpigini öýde götörüp, aldında turgan nemeni bir garap alıp, beti birtke albıra düşkönдөй bolup unçuk bastan, jer karagan boydan tıpıldap jogary çıkıp ketdi. Taza tarıngan eken beçara kız dedi jigit içinen jay, başındağı bayağı çekilik kılganın kapıstan estey kalıp. Barıp geçirim surap koysam bu dep da oylop ketdi. 6 aydan keyin akılına gelgen eken deyip kanda. Meylemi bolar boldu. Başı ekip koygunmu da jarabady, dep oylady kız öýde götörülüp baratyp. Emnigedir içi açışıp ızalana düşkönдөй boldu. Anan özün joşutmaga, salamdaşpasa satkay sarım, gemeli almaga, uşuga da baş ortup jürömbü, dep koydu. Qaysı bir işembide bölmödö bizden jigit jalgyz kaldı. Jaňa 2 tuğan geçke gaydadır jürüp, el jatarda gelişti. Iki jaktan jaalap, bir tüngö bizdi bölmödö kaltıra turbayke. Ortabızda tıkır maselemiz bar ele. Oşonu ýene erkin süýleşip çeşip alaly dep asylyp kalyşdy. Bizden jigit maňdaýky bölmödögi kursdaşlaryna baryp, oşo jerde tünep kaldı. Al bildi tigeke çeçalba jatkan emne masele ekeni. 2 erendin jomogy kanday bütkönün bizden jigit Жаңы жылga çukul gayreli Altıbaydan uktu. 2 önün teň katygyn beripdir, dedi al tabası gana maşyrlanyp. Kızga barıp biribizdi tandap al desse gerek. Antkide siler maga birdime ötkörüp koyduňar bile. Men sırtman ton bıçıp, bölüşüp algyday. Silerge gaýynyn talpagıjy, ötögöndün terisi emesmin depdir. Herge tiişti oýlanyp maga ali erte. Bolgony 2-nji kursga geldim. Oşonçele yer gerek bolup kalsa, silersiz ele tabalam dep tigilerinin talpagyn taşga jaýypdyr gayran datka. Jaly gatdy neme go bu datkan dep koydu bizden jigit. Anda emes, abdan esti, sylyk kız. Men saga görkem dep aýtyp atpaýmby? Bu eki terezeden alys ketebiz deşpepdirbi? Gaýdan deysin? Altыбay karşıldap kaldı. Biri daröle başka kız taapdyr, jazda üýlenetmiş. Ekinçisi bolsa akyry uşu kızga jetem dep gögörüp jüret deyt. Mart etektep kalsa da gün tabına gele albay, jaz geçeň dep jatdy. Bizden jigit emnegedir ele jüregi tüpeýil tartyp, içinde bir tuyuk sezim tышka çıga albay tumçugup, tuylap jatkansyp buk bola berdi. Göňüli gandaydyr birdeme güsep, al emne ekenin özü da düşüne albay jürdi. Kaýsy bir günü terezenin tüýündegi gerebetine jatyp alıp, köpden beri karmabay kalgan Salijan akyndyň kitebini barakday başlady. Irlaryn bütüp akyrynda muňdu bayanga jetdi. Any sydyra okup baratyp, kabiletden ele özünün adyrky abadyn düşüngönдөй bolup ketdi. Kaýtalap dagы okudy ele. Lupa menen garaganday murdagdan da aýkynrak bola düşkönsiňde, göňülünde düpüýgen kusalygy.
Kapıraydı. Timele içime girip çıkkanda aytıp jatkanın gör akındın. Tangala tamşanıp aldı jigit. Kılan etken kaygı jogoy esinde. Gelecekке jadırap gülümsüröp, jaşoo güçü çatırap denesinde. Tuyuk çerge dumukçu süyü tilep balamay ne kılasın. Geregemde jötöldün gök jetimge. Ayla barby süyügö kabylasın. Adam bolup jürgön soň jer betinde. Hem nele mınça içim bışat, buğdugam dese. Görse süyügü söp kalgan okşoboyuz bu sene köz, bu aykuş jürek. Jigit ahvalyn düşüngönдөй jengil ulutunup aldı. Turmuş menen gıyalda bakkan oylor, dal gelseçi daima ataganat, jakşı görgön kızların jaşboz oylor, kıyalынан jakşırtıp jasap alat. Azgırılıp ışkıga ulam, aşık jigit jalındap güyöret. Realdu kız demes kıyalından jaratkanın jalbarıp süyöberet. Akındın bul sözü da çın ele. Bizdin jigit kıyalında kıntık sıgılıp jasap algan, oşondoy bir kıyalı gödül bar bolçu. Birok al tasın süretke aylan albay, takay bülbül tartıp turar ele. Balkim bizdin bozoyda aşıgılıktan başı aylanıp karaylap kalgan çıgar, teyteygen bir çıraysız bakır kızdan ayday peri jaratıp algan çıgar. Süýdüň gözü sokur degen uşulda, dep koydu jigit içinen. Kuday ılayım uşunday ıkıbaldan saktasın. Bu jagına kalganda bizdin jigittin tabiti, dem dymagı ırastan ele başkaça bolçu. Kıyalında ürül-bürül elestep jürgön jankı kıyalı kızı anık perişte ekenine, al bir günü sözsüz jolugarına, anı görör zamat ayını bay tanıy turganına börkünde işenet ele. Kıyalı menen gün görüp jürör ele. Kiteptirden ilikte beňsegenin, boyu japys bolsa da süýör ele. Bu düýnüniň eň biýik nerselerin. Ary jok bir şaýtango çirkin ümit. Adam bilbeyt ölgönçe osol jerin. Özü jaman bolsa da jankı jigit, jakşı görçü kızlardyň gözölderin. Tuhu ata tagyly men aýtyp salgango. Jigit gadimkide gudungdap ketdi. Jaman arma garabay, men dal uşunday emesminbe? Tamaşasım tagdyrdyň garagıda. Bir selkinin apaçyk asman sındığı, aydın tunuk kaşgaygan jamalına aşık bolup alganyn aýtpaýsyňby? Yüzündögi albırgan kızılınan nur taralıp jarık gün şoğulasınday. Giyip çıksa göynögön kızılıran, kılaktagan kırdağı joğazınday. Gözleri var günösüz bakrakay, kılığı jok kızdarday min amaldu, bolso dagı boy toygon tatınakay, bir kız ele jönököy realdu. Uşu jerge gelgende jigit tık toktoy kaldı. Akındın kızın al özü görüp bilip jürgen kızlarga salıştırıp, oşolordun arasından izdep görgönü kıyaldana ketdi. Uşuga okşoş bir öjarım kim bar? Şagyle Russonu okugan kız esine geldi emnegedir. Anam barıp, kıyalında büdömüktönüp jürgen bayağı süret Russonu okugan realdu kızga aylanyp çıga geldi. Jatkan jerinden şartırgıp turdu jigit. Eki kolunu artına alıp, jindi bolgon emede eğim bölmödü ары beri basa başladı. Sabaktan gelgen soň 5 kız bölmöde jöjölörde çöwüreşip çay içip oturuşdu. Aňgyça sary çekel kız, "Ay, bilesiňerbi?" dep kaldı. Kızık bir jaňylyk açuday bolup, bari anın ozun tiktep kalıştı. Gece çay kaynasın dep kütüp kükünenin eşiginde turat elem. Bir malda tömönden çilisten çay geldi. Anı görö sala koridordun tigi başında gojuraşıp turgan 3-4 kızın biri, "Çilisten, men seni süýöm" dep gıygırıp kalsa bolabı? "Atekeçi" dep surap jüberdi kızlardan biri çydamy jetpey baratkansıp. Tigi bayken kılçayıp da koygon jok. Sümböдөй tüp-tüz basıp barıp bölmesine girip ketdi. Göýnök juğanga şıltoo tabılganda şınkıldaşıp, kızlar muну bir topko söz kılıp ermekteşti. Bizdin kız bolsa, buga anın taptagır kızıgı joktoy tımпыйып oturdu. Oşol günü Çilisten kızdın tüşüne girdi. Al te alısta baratat. Kız artından kıyqırat. "Men seni süýöm, Çilisten." Jigit gaýrylyp garayt da, kızdy gözдөй jönöýt. Tak maňdaýyna gelip, bir topko tigilip tiktep turat. Bir gezde kaltıragan goldoru menen kızdın samaýyny akyrı ıslayt. Ana moýundan jumşak kuçaktap, "Maga datgaýyn bolçu, seni sagындym" dep kulagına nazik şuurayt.
Kızdın denesi görküldü verip, gözü süzülüp mağdırap baratat. Angıça ar jaktan jer jarılganday birdeme tars dey düşet. Kız çoçup oygonup ketdi. Sırt ağlay dölöy düşüp, jamgır terezenin aynegin talkalap salşuday, tarsıldap çabajap, gün gürkürüp, çağılgan çartıldap jatkan eken. Bu bıyılkı jazdın birinci nöşör ele. Kızdın jürögü dikildep soğup, öpkösü kapkasına batpayı göp, denesi göl şal tirdep, iç göynögü sığıp alma su olup kettir. Oşo kalıbında bılk etpey jata berdi bizdin kız. Tük gözü ilinbey koydu. İstebeyim demedim bile. Hemnege düşme giret. Kudayım ay, jakşı görüp kalbasam eken. Handele şorum katat. Ilayım uşu түш türkünün boğu olsa eken. Bizden jigit filfaktın 4-nji gabatındağı darskanada tereзе tuşta professorдун sözünü anda sanda kulak uçuna ağıta koyup, alda birdimelerde oylanyp oturgan. Terezeden ar jakta jaz jadırap, may tolukşup turgan ele. Te jatakanadan uap çuap, okugu korpusun gözü ağılıp studentler gelatıştı. Birazdan soň түштөн kийinki sabaklar baştalmak. Bir okumda bizden jigit kızgaldakтай gılaktaşkan top kızdın içinen Russonu okugan kızdı dana tanıdı. Ür kızınday bolup bir ukmuş göründü. Göňüldöri şay okşoýt. Şatyra şatman düşüp bary şaýda ot, katkır gülgönдөй da boluşdy. Kızdın önü uğular beken dep kulagyn töşep tыңşay kaldı. Çoň jolda arky terki guyundap kattap jatkan maşinelerden trolleybustun duuldagy eşdeme uğuzguday emes. Russonu okugan kız kurbulary menen maşine joldan ötüp korpustun çatırına girip karany görünböy kalgıça göz albay garap durdu bizdin jigit. Emnegedir ır жазgysy gelip ketdi. Uşun ele gütüp taptayar turgansıp kaydan jaydan gelgeni belgisiz 4 sap kuyla düştü göňülden. Buk balım gündür takır ötpös boldu. Turnalar geçigişti jol tosturup, jürögüm başkalarga janbay koydu. Kırgızda senden başka kız joksunup. Bu saptar jigittin özüne jakkanday boldu. Uşunu sen jazdırdың, Russonu okugan kız, dep koydu jigit. Anan içi jılıp özünçele jırgap ketdi. Angıça janaşa oturgan ıstar-ısta maken anı çıkanagı menen türtüp kaldı. Jalt karasa, kafedrada leksiya okup jatkan professor göz aynegi murnu uçuna düşürüp, bizdin jigitти gözün tösü menen tiktep turgan eken. Gebir joldaşlar bu jerge leksiya ukkanın oruna terezeni karap kıyaldangany gelet okşoýt, dep güýrenip aldı da professor sözünü andan ar ulap ketdi. Bizdin kız kitapxanadan geç kaytdı. İşembi gün ele. Kızlar kinolop je teatrlap ketkenbe, bölmöde hiç kim jok eken. Çeçinip jaylanıp anan çay koygonu çaynegini alıp koridorga çykdy ele 5-6 kadam ar jakta kitap depterin koltuktap çilisten gelatypdyr. Hemne boldu bilbeyt. Bizdin kız aldasтай düşüp şart burulup bölmösüne gire kaçtı. Tigi artından gelip karmap kalçudan beter eşikten ilmegini ile salıp kalıgaga jölönüp turup kaldı. Jürögü düküldöp, muğundary titrep, demi kıstygyp, entigip ketdi. Aptyk kany basılbay bir top koy özüne gel albay koydu. Mındaydy ömüründe başынан ötkürelek kız dendaro bolup, gerebetinin çetinde göpkö oturdu. Kuday jalgap bölmöde jalgız bolup kalganyn garaç. Kızlardan biri jarym görsem ne bolat ele? Biröni çındap jakşı görüp kalat degen uşul bolat okşoýt, dep oýlady kız içinen. Maňa gölgön ekem. Ötkenki түш sowa түш emes eken da. Birok jakşı görsem ne mınça sürdü göt. Je görböy jürdü ele any. Polgony iki ret süýleşe goýam dep şabaý sup şagysyndy go. Adamdy gözüne ilbegen gerseýmeligi de var görnöt. Çilisten debele oguzundan çürbe suusap jürgen jana kızlar anyň mındaýyn gaýdan bilsin. Je bizdin kız oşolardan kızganyp jataby any. Süýse oşolar süýe berbeýbi da, artyndan süýrese oşolar süýrele berbeýbi? Bizdin kızga emne jok? Jok, bul çыныgy sezim emes, başka bolu gerek. Bir bolsa bu sekelek sezim, ezelek sezim. Al ötkünдөй bat ötöt, düýnöni astyn üstün kılıp aňtaryp taştaçyday bolup, kapsalaňdap kattuu kaptap gelet da, anan tezele basılıp solup kalat. Köbü uşundan jaňylat. Mınday sezimden bir gana dabasy bar. Ana estebeş gerek, görböş gerek, gözüne çaldykpay bolak jüriş gerek. Oşonda al özünden özü jogodat. Bizdin kızda uşunday kılmak boldu. Aldıda 3 aylık jaky kanikul turat. Buyrusa güzde bizdin kız çilistende tap takır unutup gelet.
Быйылкы жай биздин жигитке бүтпөчүдөй болуп өтө узарып кетти. Кой ташка келишкенден бери 1 айдай болуп баратат. Бирок күн өтпөгөндөй болуп туруп алды. Бул жерде аскер бөлүгү бар. Шаардагы бардык жогорку окуу жайлардан 4-курска өткөн балдарды жыл сайын 1,5 ай ушу жерге жыйнап аскерий даярдыктан өткөрүшөт. Биздин жигитке жоопкерчилик турмуш жаңылык эмес. Армияда болуп баарын көргөн кезинде. Бир күнү айылда бирге өскөн классташ курбусуна жолугуп калды. Анысы айыл чарба институтунда окуйт. Зоотехник болом деп жүргөн неме. Көптөн бери көрүшпөй калгандан болсо керек. Сөгөт талдын ала көлөкөсүндө экөө эдилишип бир далай сүйлөштү. Жакында эле үйлөнгөн экен. Ошону айтып тиги сөздүн түгөтө албай жатты. Майдын башында келинчегимди алып айылга бардым, деди ал. Билесиң да, бу маалда биздин айыл бир керемет болуп калат эмеспи? Кош талды да көрсөттүм. Келинчегиме абдан жакты. Бала кезде өскөн жерлери көзүнө элестеп, биздин жигит кусалана түштү. Эми сен качан келинди кыласың биздин айылды? Окууну бүтөлүчү. Анан көрө жатармын, деди биздин жигит шалкы бош. Ага чейин карып кетесиң дундугум, деди тиги тажрыйбасы ашып, акылы тола түшкөн немеден бетер. Жаш кыздар карабай калат. Карадалыларга күнүң түшүп калбасын. Эртерээк кыймылда. Эндиги жылы сен алып бар бир келинди айылга. Студенттердин аскер лагери жайгашкан коктунун ичи казандай какшып чыкты. Түш огондо чатырдын 4 жагын көтөрүп ачып таштап, 10 чакты бала акалап окулуп солуп жатышты. Биздин жигит ар кайсы жактан калыгып жылып келип, тоонун бийик чокусуна топтолуп жаткан булуттарды карап отуруп, таттуу кыялга батып кетти. Руссону окуган кызды ал айылына алып барат. Адатынча эле алыстан көрүп, кагылып соголуп апасы чуркап чыгат. Уулун кучактап, өп жыттап алат да, анан жанында турган бейтааныш кызды бу ким эле дегенчилик кылып таңыркап карап калат. Ийменип турган кыз ийле калып, жүгүнүп жиберет. Кагылайын, ушу мени Кудай алсачы. Колума периштем конгон турбайбы? Апасы кызды эки бетинен өп, анан каалдаңдап кайра артын көздөй шашып жөнөйт. Ар жактан уулун көрүп барбайып, утурлап басып келаткан атасына кол шилтеп апасы: Абышка сен кой отур. Кокуй уулуң менен анан учурашасың. Күтүп жүргөн периштебиз келген турбайбы бүгүн, деп үйгө кирип кетет. Боокчосун жая салып, камдап жүргөн акшай жолугун алып кайра чыгат да, өпкө жүрөгүн чаап, кыздын башына салат. Бетинен кайра айлантып өп: Кудай этеңден жалгасын периштем, көшөгөнгө көрсүн деп бата кылып, кубангандан эмне кыларын билбей карбаластай берет. Жанатан бери оозун ачып аңырайып турган чыт курсактар аңгыча: Сүйүнчү, келин келди, байкем бизге жеңе алып келди деп айылды аралап, тыз коюп жөнөшөт. Ал 2 саатта урук тууган коңшу колоң чогулуп топурап калышат. 2-3 күндөн кийин жигит кызды Кошталга алып барат. Апай бетте алма алча дебей, долоно чычыркана калбай, баары текши чечек атып, апапак мала кызыл түскө бөлөнүп, көк жайыкта болсо илгери бала кезде көлөкөсүнө келип ойногон жалгыз түп чоң жаңгакта сүт аксайрап, теребел бир ажайып болуп турат. Бериштей сонун жер турбайбы? Дейт кыз суктана. Эми бул жер сенин да жериң, дейт жигит. Кыз эркелеп жигиттин кучагына жыгылат. Рота подъем! Чатырга жакын жерден майордун үнү заңк эте түштү. Через 5 минут построение. Ай, ушуну көттү деп биздин жигит тилденип алды да, өтүгүн чулгоосун издеп ыкшоо кийине баштады. Руссону окуган кыз бу кезде алыскы Токтогулда Караган жайык жайлоосунда студенттер менен чөп чабыкта жүрдү. Ал быйыл да балдарга аш болчу болду. Көп өтпөй жогорку курста окуган бир бала эмнегедир эле ашкана тарапта айланчыктап торулуп жүрдү. Кээде отун жага коет, кээде төмөндө сайдагы булактан суу ташыша калат. Анан калса өтө эле сылык жеткен сыпа неме экен. Сүйлөгөнү да орундуу, бейчеки жагы жоктой. Иши кылып бу жигиттин ашканада иштеген кыздарынын бирине ыкласы түшүп, ышкысы жанып калганы анык эле. Бирок бара-бара биздин кызга көп имерчиктей баштады. Анан бир күнү булакка суу алышканы түшүп, жарылып сырын айтты. Мен сизди бир көргөндө эле жактырып калдым, чоң кыз, деди радиодон жаңыл айтып жаткансып. Биздин кыз 2 жылдан бери мындай сөздөрдү көбүн уга берип, бышы кулак болуп өткөн эле. Жактырып калганыңыз жакшы экен. Бирок менин жигитим бар да, деди кашкайып.
Тигинин оозунан сөзү түшүп абдаарып калды. Анан бир топто барып: "Ал ким экенин билсек болобу?" деди Далия сыпайылыгынан жазбай. Анын сизге кандай кажети бар? Кыз чакадагы сууну алып, төштүн боорунда жыландай ири буйру болуп жаткан сокмо жол менен өйдөлөп чыгып кетти. Ушу эркектер кызык эле болот деп ойлоду кыз, түндө чатырда ооналактап уктай албай жатып. Баарын эле бир көргөндө жактырып сүйүп кала беришет. Романдарда жолуккан ушундай нерселерге бөркүндөй ишенип алышат окшойт. Турмушта мындай болору күмөн да. Эмнегедир баягы адабий талкуу эсине түштү. Чилистенде ошондо биринчи көрүшү. Даклады, сүйлөгөнү, тамашасы кыздын жүрөгүн жылытып койгон эле. Ошондон болдубу, өйдө да шуг отура бербей, бирдеме сурасам болобу деп калбадыбы? Жобода көңүлүнө ынай түшкөн. Туюк сүйүү жаман болот. Жоолук булгап ат чаппайт. Мээде жүрүп, мээде чирип өлөт дебеди беле. Аты жөнүндө жөндөп билип албаптыр ошондо. Кыздар Чилистен десе эле аты Чилистен экен деп жүрбөйбү? Муну укканда байкуш какап кете жаздады го. Кыз ичинен жымыйып алды. Сизди тааныйм деп айттырганда, таарынган жоксузбу деп суратканда ошол сезим болду да. Кийин деле жигит кыздын кыялынан кетпей жүрдү. Анан калса өчөшкөнсүп кайда барса эле анын атын уга берди. Кыздар бир жактан, профессорлор андан бетер. У него трезвый ум, сильное аналитическое мышление деп мактабадыбы орус адабиятынан окуткан профессор эжей өзүнүн мыкты студенттерин биринчи курстагыларга ташбыйкат кылып. Ушундай күбүргүдүң сөздөрдүн баары кыздын жүрөгүндө жүргөн баягы жылуу сезимди күчөтүп, быкшып турган немени үйлөп, отко айлантып салган эле. Биз деле кызык эл болобуз деп ойлоду кыз. Бирөөнү жакшы көрүп, жарылып кетчүдөй болуп турсак да тымпыйып баарын ичке ката беребиз. Өзү сезсин, өзү байкасын деп кыйтыйып жүрө беребиз. Даалыбызга карап, ичибиздегини билип алгыдай алар жорунчу же батыны ачык боло эмес да. Анан өктөбүздү ошолорго коюп өпкөлөйбүз. Өз сезимин ачык айткандан тартынбаган кыздар деле бар. Бирок көпчүлүгү мындайды кылмыштай көрөт. Кудай бизди эркектер тандабасын деп жараткан. Кимди алат, кимди коет, ошолордун эрки. Бизге андай укук берилген эмес деп ойлошот. Чын эле тагдырдын базарына коюлган товар окшойбуз. Кардарлар, жигиттер тура. Кыз да ушу ойго муйгандай болду. Балдарга эмне? Алар мага окшоп келип карап көрөт, өз баасын айтат, жок десе басып кетет. Жанагы жигит деле ошентпедиби? Тим калбай, анан жигитиңди билсем болобу деп сурап атканын карабайсыңбы? Көкме, кыздын кыжыры келе түштү. Ары оонап, бери оонап чабалактап, көпкө чейин көзү илинбей койду. Кудайым-ай, кыз болуп жаралбай калсам эмне? Жеңил улутунуп, күрсүнүп да алды. Түйшөлүп жатып уктап кетти эле. Түшүнө кайра Чилистен кирди. Ошо жылдын кеч күзү эле. Кышкы кыска каникулга бир айдан ашык убакыт калган. Адатынча Алтыбай кечинде дагы бир суук кабар айтып келди. Уктуңарбы? Таткайымды ала качып кетишиптир. Керебетте китеп окуп жаткан жеринен биздин жигит ок жыландай атылып кетти. Койсоңчу. Койбой өтпөй эле Батыр. Ала качып кетишиптир. Политектен окуган бала экен. Кийинки күндөр ат тезегин кургатпай каттап калган эле дешет. Көздүм ончок жерде калбайт балдар. Китебин бетине кармап үргүлөп бараткан Абдылда Аксакал адатынча философтонуп койду. Керебетинде ары оодарла берип. Оозунган ушинтип шаар тийилип кетет. Биздин жигитке жер айлан көчөгө атып кеткендей болду. Керебеттин четинде шаалдайып отуруп калды. Менин да ичим ачышып калды, деди Алтыбай. Жакшы кыз эле, бечара. Мына эми жат бирөөгө биле болуп кетти. Биздин жигит кайсалап эмне кылаарын билбей жатты. Ичи туз куйгандай ачып, өзөгү өрттөнүп баратты. Алаксыйын деп жатакананын узун коридоруна чыкты. Кыздын бөлмөсү тарапты кайра-кайра карай берди. Чайнегин алып чыга калса экен, мени көрүп баягыдай кайра кире качса экен деп тиледи. Демейде тапырап жатчу коридор бозоргон таладай боп-бош болуп, кунарсыз тунжурап турду. Жылаан сыйпап кеткенсип, жан адам жок. Жигиттин ичи сызылып, жүрөгү сыздап чыкты. Бөлмөгө кирип, керебетине үст төмөндөн түшүп жата кетти. Муңдуу тарых оюна келди. Анда да ушинтип кызды капыстан бирөө ала качып кетет эмеспи?
Kur ümitke aldanıp ulam Vakıt jolun baskan bıgışıgırak Bizdin jigit suyunun munarınan Kara jerge güp etip tüştü gulap. Bizdin jigit da te bala gezde ayılda bir bassan borp etip baldırga çeyin butun bata düşkön joldun boz toprağına gönkürüsünün gömülüp çaڭjudup jer kucaktap jatkanday sezdi özün. Onun bari bizdin jigittin jan düýnösүn gozgop, göңülünün tüpküründe eldir seldir gana tuyulup, emne ekenin özü tagajırata alбай жүргөн sezimlerin oygotup salgan poemanın tasiri syaktandy. Pol bosa mınçalak gügültükö түшküдөй Russonu okugan kız kimeli ağa? Eki ret jolundan joluktu bolgon oşo. Başkalarday anı kinoga çakırbady, teatrga jürdebedi, ertelige janday basıp sırdaşpady. Antkenin oruna gayra baykuş kızdın şagın sındırdı. Oşondan keyin kızdı jigit köpünçө kitepkanadan görüp жүрdü. Çoğun zaldın gün batış şıptasında terezeni karatıp koyulgan 3-4 üstöl var. Birinci üstöl bizdin jigit ençilep algan çoğun zaldağı 5-nji katardan görünüp turat. Kız takay oşol üstölge gelip oturat. Anın bir adatı var ele. Bizdin jigit tarapta jalt karay berçö. Hemne gant eken. Hemme munun manisi jok ele. Jigit özünü akınga salıştırdı. Al kıynalıp, göңülde kaynap çiçaladay kızarıp çıkkan ırlarda жазıp, akırı alardın bir depterge göçürüp, kızdın kurbusundan berip jübergenge jaragan eken. Bizdin jigit ante albady. Ja dese uşu Russonu okugan kızga, ışkım janıp kaldı okşoyt dep jan adamga, atügül jakyn dostu Sarpbekке dile aytkan jok. Tek kana kızdın karanın görse, oşogo içinen göңülü toyup, akındı turap, kızga arnap ır jaza koyup жүрdü. Bizdin jigit menen Russonu okugan kızdın bar bolgon tarıхы uşul ele. Bolgonu jigit kızdı kıyalında özü kıykımsız kılıp jasap algan bayagı kıyalı kızga okşotup, oşogo almaştırıp alıp, buga abdan gönüp kalgan şekildenet. Emi ana ala kaçıp ketdi dep ukkanda, kıyalında kurup algan oşol otun düýnösü gıyrap ketkendey görünüp, uşuga içi küyüp jatat okşoyt. Onun bari erteňle bir görgön tüşte unutulup, taňdagy burulmun arıkday tarap ketet boluu gerek. Birok emnegedir anday bolbody. Ötö bir gymbat ayalı nersesin jogotgondoy, egizinen ajırap eleň etip ulam mekirene bergen ulaktan beter bizdin jigit kızdı bassa tursa estey berdi. Hiç kimge bilgizbey, anın karanın bardyk jerden izdey berdi. Kitepkanadan görönbü dedi, darskanalardan jolup kalanbı dedi. Jok, eşlerden gözüne ilinbedi. Antken sayın jigit bir kaptalı eňşerilip kalganday goňultuktap içi ezile berdi. Baykuş jigit ay, jalan kiteptegilerge gana işenip, izdegenin idealdaryny oşolordan gana taap, kıyalında jalan oşol düýnöde gana jaşap jürüp, jankı Russonu okugan kızdı çındap jakşı görüp kalganın özü bilbey, özü aňdabay kalgan tura. Tuyuk suyu jaman bolat. Sırtka çıkpay işte ölöt dep bilimdi üsünüp, akıldı sunup atıp, anı öz başına özü tilip alganın karabaysınbı? Karan gün. Kız çınında ele kıyaldağı perişte emes, realdy kız ele da. Kıykulasa koluna goňguday kuş ele da. Alysta emes, kol sunsa jetkide ele jerde jürbedi öle. Harman gün ay. Kaçan gana mıntıp kayrılgыс bolup koldan çıkıp ketkende, kıyalında özü samap, özü gütüp жүрgön, görür zamat baş otu menen berilip, akılынан taňgyday bolup jakşı görüp kala turgan kızdın özü dal uşul Russonu okugan kız ekenin emi bilip, emi sezip oturganın karabaysın. Karan kalgırdyk. Bizdin jigit üçün tagdyrdyň anyk tamaşasy uşunda ele. Munun barın akılında aňdap düşünüp, gözü jetip işengen sayın bizdin jigit düýnöge garantyn düşüp kalgansyp tünörüp, aýlasy kurup jaman bolat. Kitep okuyt, başına eşteme girbeyt. Bölmedegi dostları menen sözü bütbey, bolbogan ele birdimelerdi gajaňdaşyp jatışy ele. Aga da baştagıday göňüli çapbayt. 2-3 gün sabakada bargan jok. Üýde otura albay, şahar aralap ketip bayağı kızdın karanın görüp жүрчү göçölörde akmalap, kangıp jürüp kayra gelet. Kapır kız ay, kapır kız dep üçküret. Joluman 2 ret gana jolugup, özögüme uşuntup ömür boyu ayık kız dart taştap keteriňdi gaýdan bildim. Kapır kız. Kelmeden beter içinen güngürönüp, uşunu köp aytıp, aytkan sayın jigittin zamanası kurulup, janın koyor jer tappay kalat.
Akınдардан azalap makta bırdagан махабат majnuндары да sençelik ушинтип өзөгө өрттөнүp, sençelik ушинтип жүрөгү күйүп, күйүт тартып экен бешара жигит ай. Aradan bir жарым жумадай убакыт өтүп кетти. Биздин жигит жекшемби күнү эртелеп туруп, уктап жаткан балдарга шырп алдырбай бөлмөдөн чыгып китепканага жөнөдү. Жолдук ата кыялында акын менен сүйлөшүп келди. Муңдуу тарых кетти өтүп күн астында. Муңдуу баян мен айттым болгон чынын, баарынан да муңдусу турат мында. Багы тайкы ажигит мен болчумун. Чоң акыным, ошо жигит мен болом, деди ичинен жүрөгү өрттөнгөн жигит оор күрсүнө. Сен так мени жазыптырсың олуям. Мен сага тем бердим. Өзүң айткандай баары бүттү. Эми эмне кылам? Күйүтүмдү кантип басам акыным? Кеңеш бер эми мага. Ушуну ойлоп, жигиттин ичи эңшерилип, ичегеси куйкаланып кетти. Кулагына акындын саптары жаңырыктады. Бейгам адам аныда муну сүйүп, көп нерсени курбекер ыйык кылат. Башка түстө түшүктү тиричилик сүйүү эмес, үмүттү унуттурат. Туура акыным, жигит кайра күңгүрөндү. Мен деле эптеп күн көрөмдечи. Бактыма бирөө тургандыр. Бу күндөр да унутулар. Бирок ошого чейин кайгымды кантип басам? Кимге барып зарымды айтып бугумду жазам акыным? Ушуну айтчы. Жигиттин ичинен кан өтүп кеткенсиди. Поэмада махабат мунарынан кара жерге күп етип кулап түшкөн жигиттин абалы көз алдына келе калды. Жерде жатып караса айланасын, калган экен дүйнөнүн көркү качып. Турду дагы, көтөрдү өйдө башын, ыйлаган жок, өлгөн жок, кетти басып. Биздин жигит чыйрала түштү. Мен да ошентем акыным, деди ал ичинен. Унутам баарын, башымды көтөрүп басам. Өзүн өзү ушинтип жубатып, китепканага кирди да көндүм болуп калган үстөлгө келип отурду. Китеп дефтерин алдына жайып, баарын белендеп алган соң, эки жагын таянып көзүн жумуп бир саамга тунжурап калды. Бир окумда жигиттин мойну өзүнөн өзү эле баягы кыз отурчу тарапка бурулуп кетти. Көзү кантип ачылып кеткенин да байкабай калды. Караса, баягы ордунда Руссону окуган кыз отурат. Жаңылып жатамбы деп көзүн бардап алды. Жок, дал өзү. Руссону окуган кыз өзү. Ак жибек көйнөгү гүл кайырдай кулпуруп, маралдай аппак мойну койкоюп, баягыдай эле үр кызындай өлбүрөп отурат. Жигиттин жүрөгү болк эте түштү. Аңгыча кыз да адатынча жигит тарапка жалт бурула бир карап алды. Жигиттин жүрөгү эми жарылып кетчүдөн бетер түрсүлдөп чыкты. Көңүлү алеп-жалеп болуп, ордунан тура калып кайра отурду. Ою бир жерге токтобой чабалактай баштады. Адактабай кой отур, байкуш жүрөк. Жигит ичинен кыңкыстап жиберди. Бир аз эсти жыйнап, аңгарып алалычы, кой отурчу. Ошондо бул эмне болуп кеткени? Күйөөгө тийди дегени жөн эле кайбат кеппи? Ушак болсо эмнеге жатаканадан көрүнбөй калды? Каранын издей берип көзүм тешилбедиби? Же мени ойнотуп жатканыбы? А бирок бул капыр кыз мынтип кыйналып жүргөнүмү кайдан билет? Капыстан бир ой мээсине октой кадала түштү. Барган жери жакшы кишилер болсо керек. Окусу өксүбөсүн деп шарга алып келишти да. Туура, деди иштен бир үн күңгүрөнүп. Эрге тийсе эле окусу бүтүп калмак беле. Эми эле дүйнөсү түгөл тартып келаткан жигиттин көңүлү суу сепкендей муздай түштү. Болтур, деди ичинен ал акыры. Кандай болсо андай болсун. Жок дегенде эми каранын көрүп жүрөт экем. Мага ушул да каныйет. Ушу маалда периштедей болуп Сарпбек келип калды. Аны көргөндө биздин жигит жөлөк болор кишиси келгендей демдене түштү. Дептер септерин үстөлгө коюп жатып Сарпбек эңиле берди да: Адырейин, эртелеп келген экенсиң, деди акырын шуурап. Антпесе сага орун тийбей калмак. Биздин жигит кара күчкө тамашаламыш болду. Аңгыча Сарпбек бет алды жагын карап алып делдей түштү. Тетиги даткабы я? Кыз тараптан көзүн албай эңиле берип сурады. Биздин жигит билбейм дегендей эң кыз койду. One moment, Адырейин, азыр билебиз. Сарпбек түз эле кыз отурган үстөлдө көздөй жөнөдү. Тиги да аны жакынын көргөндөй
кабагы жаркылдап, орнунан тура калып, колсуну учурашты. Анан экөө жанаша отура калып, күйрөп, шыбырашып калышты. Кыз улам чачын артка серпип, колу менен самайын түздөй калып, биздин жигит тарапты карап коюп жатты. 10 мүнөттөй болгондо сөздөрү бүттү окшойт. Сарпбек ордунан туруп, кыздын далысынан таптап, чачынан сылап койду да, алдыда жаткан бир китебин алып кайра тартты. Келип отурар замат биздин жигитке эңиле берип, билип келгени шыбырады. Кыскасы мындай, Адрейин, ала качкан балдар түшүнүктүү немелер көрүнөт. Датка жигитим бар экен деген экен. Убалыңарга калбайланда деп кечирим сурап, ошол эле күнү түн бир окумда кайра жатаканага жеткирип кайшыптыр. Коркуп калган байкуш кыз эртеси ата-энесине чуу коюптур. Кече келдим дейт. Калган катканын анан билебиз. Мага бүгүн эртерээк кетиш керек болуп турат, байкеси. Жумушумду жасай салайын да жөнөй берейин. Сен өзүң бил. Болгону мени аларды кылбай 1 саатча чүгө туруп бер. Сарпбек адатынча кашка тишин көрсөтүп күлүп койду. Биздин жигитке бул жакшы кабар эле. Ошол эле учурда бул тагдырдын дагы бир тамашасы да эле. Дүйнөнүн түркү куулап кеткендей болдуң эле. Мына баарын өз ордуна кайра койдум. Кана, эми кантет экенсиң? Көрөйүн дегендей так мазасы эле. Жигиттин акырындап көңүлү жайланып, анан көктөмдөгү көк жайыкта туйлаган кулун болуп кетти. Кыялы дүйнөнү кыдырып, кайкып учуп жүрдү. Үстөлгө чалкалай берип, эки колун башына кайчылаштырып, залдын бийик шыбын тиктеп көпкө ойлонуп калды. Жигитим бар дептир, анысы ким болду экен? Уйгактай жабышып жүргөн бирөө жарым деле көзгө чалдыккандай болгон жок эле. Балким тыштан келип жүргөн бирөөдүр. Капыстан баягы диспуттагы сөздөр эсине түштү. Ким айтты эле? Бирөө айткан, сүйүү үчүн күрөшүү керек деп. Күрөшкөндө кантип күрөшөт? Кыздын жигитин эрөөлгө чакырсабы, илгерки Пушкиндин тушундагыдай. Же түз эле барып сүйөм деп айтсабы, азыр сүйбөйм деп койсочу тиги чунак кыз. Ошондо аны көлбөдүбү? Баары бир мынтип эжигейде иштен эзилип жүргөнүм болбойт. Же ары же бери болуу керек. Эптеп бир шоорат шобуртумду чыгарайын. Калганын өз билсин, деп ойлоду жигит кайратына келип. Кана анда, мунун кандай айласы бар? Жигиттин оюна бир амал келе калды. Азыр эле кат жазып, алдагы китепке салып койсочу. Аны Сарпбек сөзсүз кызга тапшырып кетет. Кыз китепти ачат, окуйт, билет анан ким жазганын. Биздин жигит алдыда жаткан чакмак дептерди шарт алды да, ортосунан бир баракты абайлап айрый салды. Үрүчкесин алып бирдеме жазайын деп барып, кайра айный түштү. Жакшысы ыр жазайын деп ойлоду. Көңүлүндө жүргөн, кызга арнап жазган ырларынан ылгап отуруп, акыры бир 4 сапты купулуна толтурду. Көздөрүмдөн агат сага жылуудук, көрүнбөгөн дүйнө менен байкалбай, өмүр бою өтөт окшойм ушинтип, сени жакшы көрөрүмдү айта албай. Этегине атын жазгысы келип баратып токтоп калды. Биздин жигитке ушу деле чоң бир эрдиктей көрүндү. Баракты эки бүктөп, дептеринин алдына бастырып койду. Ортодон 1 сааттан ашуун убакыт өткөнсүдө, бир окумда Сарпбек: мага болду абышка. Бүгүнкүгө жетишет. Буйруса эртең деле күн бар. Мен жөнөйүн деп үстөл үстүн жыйнаштырып кирди. Алган китептерин көтөрүп өткөргөнү кетти. Биздин жигит каткан барагын бая Сарпбек кыздан ала келген китепке шарт сала койду. Колдору жеңил калтырап, жүрөгү түрсүл кагып чыкты. Сарпбек бат эле кайтып келди. Кол баштыгына дептер үрүчкесин салып, берки китепти алды да: "Муну Даткага бере кетейин. Жарым саатка сурап алдым эле, ага да керек болуп жаткандыр. Сене көз болсо үйдөн жолгабыз, Адрейин", деп биздин жигитти инден сылап койду. Жигит андан аркы окуя кандай болор экен деп апкарып, демин ичине алып аңдып калды. Сарпбек кызга китебин тапшырып, аны дагы бир жолу далысынан таптап, кол алып коштошуп чыгып кетти. Кыз китепти бир топко караган жок. Акыры колуна алды эле, эки бүктөн барак булактей түштү. Кыз аны ачып окуду да, бирөө байкап тургандай элтеңдеп, эки жагын каранып, жылан көргөндөн бетер китепти шарт жаба салды. Билбей калды. Караңгүн билбей калды. Жигит ичинен онтоп жиберди. Билген жок ким жазганын, билген жок. Орнунан ыргып туруп, бүт залга угулгудай кылып, аны сага мен жаздым деп кыйкыргысы келди. Жүрөгү күйүп турса да, ага жетер батым биздин жигитте жок эле. Бир окумда караса, кыз ордунда жок экен. Үстөл үстүндө сумкеси турат, өзү жок. Көрсө китептерин тапшырганы кеткен экен. Кайра пайда болду?
Geldi da sumkesini alıp butunun uçu menen jıla basıp sırtka jönödü. Kalgaga jetkende bizdin jigit jakty jalt bir karap alıp şıp ete çıkıp ketdi. Jigit şabayı suup, şılkıyıp, kalga gayra açılıp kız qaytıp girçüden beter oşol jaktan gözü ötüp köpkö oturdu. Gidepkanadan çıkkan soň bizdin kız tar köçögö salıp jatakanaga jönödü. Enirek jerge gelgende çöntögüne kata koygan jankı eki büktön barakty. Akırın surup çıktı da göңүл töşüp kayra okudu. 4 sap kızdın jan dünyösün kadimkidey alay dülöygö salıp sapırıp jübergenge jaradı. Kuday uşulardı maga sen jatgan bolsoň gana çilisten. Kızdın içi güyüp muňkanyp ketdi. Sen jatsan gana. Saga men özüm barat elem anda. Moýnуң asılıp burkura ыйлап, içime batpay jürgen bugumdu büt aytat elem. Öleýin oşont etelem. Birok muну sen jatgan emessin. Sen emessin çilisten. Eger sen bolsoň emnege atyňdy jazbadyň? Kimden bilem muну eme? Sarpbekden suraýynby? Uşunu maga sen jazdyňby dep. Adam emes ekensiň sen çilisten. Merez ekensiň. Sezim degen sende jok eken. Moýnum üzülgüdey bolup, karaýgym agyp ketgidey bolup, sen jakty jaldyrap karay bergenimi kantip baykabaýsyň mako. Jigitim bar dep goýam da. Kaýdan maga jigitsiň sen? Sen jinsiň maga gelgen. Çek görem sen akmak. Kız ne tutalanganın, ne içi güýgenini bilbey, göküregin bir açuu sezim aýmap, kakanaktap gözüne jaş dolup, içi bışıp, aýlasy tügengöndey tünörüp, joldu gata bulukkany tarabay goýdy. Kantesiň emi, beçara kızay. Süýü degen baleket uşu bolat. Kuwalasaň getbeyt. Göleköňde artyňdan nerçi bolat. İçke düşkön gurtga okşop janyňdy gajyp, tymyzyň jey beret. Özüň okugan russy aýtyp atpaýby? Balança eger bastançany süýse, bastança adatda başkany süýet. Bary uşul aýlampada irimdep iriňdey beret dep. Sen de hem uşuntesin. Unutam dep unutalbaýsyň. Özüň baryp dardyňdy aýta albaýsyň. Jem onuňdy seze turgan neme bolsaçy tigini. Ötkenki okuya barına jetken okşoýt. Baya kitepkanada Sarpbek daroo ele surabady. Hemne bizdi taştap ketdiňmi dep. Demek tigi da ukkan. Bolgonu aga ıssyk sugy jok munun. Senin bar jogyň dele bari bir bolsa gerek aga. Anda eken süýbegenge süýkeňiň gelip ne gylasyň gatygyn. Janyňdy munça azapka salgyday al. Hemne bu dünýege japadan jalgyz jaralyp kalgan neme böyle. Tegerekde kanjasy jüret andaylardan kaşyňdy serpip ele goýçy. Karegiň menen teň aýlanyp, alakanyna salyp alganga daýar turuşmaýby. Öň deseň öň, boý deseň boý baralarda. Hemnesi artyk tiginin oşulardan. Jemne, armanym işte galat dep iwep jep jatasyňby? Anda aýt jaňky kızlaryňa, al 2 saatda jatakanaga jaýyp çygyrsyn. Hanpe, çunak kız, süýü sümüren galsyn. Ilimden artynan düş. Erteli bergele tiýip ketbeseň, senden çoň okumuşdy çygat. Ötüldügün özüm alam. Moskvaga aspiranturaga jiberem. Senin baktyň oşo jaktan açylat dep kakşap jürbeýbi jaňky atakly filosofiji. Bakygan doktor bolup kelseň, atyň eldin ozundan düşböy, gede jurnaldan bary jalaň seni jazyp jatyp kalsyn. Oşondo barmagyn barça tişlep, içini ittirmap jürsün tigi çilistenden beter çirengen neme. Bu oýlar bizdiň kızdyň bugün basıp, buğlukkanyň jazmak turgay, güç aladay gayra baryn güç ötüp jiberdi. Bölmöge girer menen kurbu kızlaryň görüp, jarylgan araň turgan jany ogo beter ererkep ketdi. Burkan şarkan bolup, işte gaynap atkan ızası çymçy buğulgan buğday kaptın oğuzu çeçilgende şar etip sırtka tögülüp ketkensidi. Özünü özü garman albay, betin basıp burkura boylap jüberdi. Kuday emim ne kılam, emi kantem. En jaykın göңülü çaga oturgan eki kız eleye düşüp, anan esine gelgende çıypılıktap kalıştı. Da tuşka, kızlar da eldi turap, ana erkeletip uşinti aytışa turgan. Ne oldu sağa? Tege tınçılık mı? Bizden kızalardan sözünü ukkan jok. Gerebetke barıp güpete göm körösünden düşüp, jazdıga betin basıp öksöp aldı. Anam bir okumda emne kıların bilbey eleyip turgan berkilerge. Kızlar, beni birtke jayma koygulaç, kökşünümde sutup alayın, dedi öpkösün gaga. Eki kız onu ep gördü. Meyli gıylap alsın, iştegisi çıkıp, jengildene düşötteşti. Eko jıla basıp, en koridorga çıkıştı. Munuň sow emes, dedi birinci kız. Ötkenki işten beri çünçüp jüdöp ketdi. Oşo şümdüktör bir bale kılgan jokpu ya?
Экинчи кыз ушинтип айтып алып, кайра өзү чок баскандай чочуп кетти бул ойнан. Жаман апазыңды койчу, деди беркиси. Андай деле зөкүр немелер эмес экен го. Кайра жигити бар экен, бактылуу болсун деп дембедем кечирим сурап атып кетишпедиби? Мынта кайдагы жигит дейсиң? Деди экинчиси биртке тырчыгансып. Болсо билет элек да. Далайын жолго салбадыбы? Анда буга жин тийген, деди биринчи кыз тапкырлана. Сүйүү деген жин тийген. Бирөөнү өлгүдөй жакшы көрүп калган окшойт. Анысы билбесе керек. Ошого бугу толуп айласы куруп жүрөт мунуңду. Ай, ким ошол жин айтчы? Жылбас кылып бир отолуп байлап салалы, жыла салгырды. Ким экенин кайдан билем? Бу көк бетиң мелтип эчтеме айтпайт. Ичин жарсаң да таппайсың анын ким экенин. Эки кыз эбиреп-жебиреп жатаканада жалпы эле факультетте бычак касап болчулардын баарын санап чыккандай болушту. Биздин Датушканын бир тамчы жашына татыгыдай бирөө жок бу чөлкөмдө. Экинчи кыз ушинтип тыянак чыгарды. Тапсам барбы? Көзүн кашайгырдын эки карегин чукуп колуна салып берет элем, деди беркиси. Ишемби күнү эле түштөн кийин бөлмөдө биздин жигит менен Сарпбек калды. Экөө эки жерде көпкө чейин китеп окуп, ара чолодо куш уйку сала койгонго да жетишти. Бешимченде Сарпбек кербеттен тура берип, адырейин, үңкүйүп отура беребизби экөөбүз, деп калды. Эмне кылабыз? Же бир ойлогонуң барбы? Жүрү тиги Даткайымды ресторанга чакырабыз. Биресе кыздын көңүлүн көтөрөбүз, ага шылтоолоп өзүбүз дагы тарса турса бийлеп, бир чер жазып алабыз. Барабы аның? Биздин жигит сал ыргылжың боло калды. Ал жагын мага кой. Сарпбек чыгып кетип, чай кайнам убактан кийин келди. Кеттик, деди ал биздин жигитти шаштыра. 3 кыз бармай болду. Экөөбүз жетишебиз аларга. Кечинде бешөө ресторанда отурушту. Сарпбек адегенде көбүртүп жабыртып шампан ачты. Музыка жаңырып бий башталды. Биздин балдар кыздар бош келбеди. Эркин бийлердин түтүк эле сазайын колуна бергендей болушту. Твистти да катырышты. Бир топтон кийин вальс башталды. Биздин жигит эки кызды ортого жетелеп чыкты. Үчөөбүз кантип бийлейбиз байке? Деп калды сары кыз кыткылыктап. Бийлейбиз. Кантип керектигин үйрөтөм азыр, деди да биздин жигит эки колу менен эки кызды белинен алып, музыканын ыргагына карай жеңил айлантып кирди. Кыздар да тегинин ыкмасын түшүнүп, ыгына бат эле көнө түшүштү. Удан бири жигитти колунан сурулуп чыгып, каалыгып тегеренип келет да, экинчисине кезек берет. Анысы да ушуну кайталайт. Жаштарга айла жок дешкенбе, бийлеп жүргөндөр жарайсыңар дегензи баш ийкеп жылмайып коюп жатышты. Жаңы вальс эки кызга жага түштү. Кийинки жолкусунда өздөрү эле анын көркүн чыгара, моокуму гана бийлешти. Эми алмашып бийлейбиз, деди кезектеги тыныгуу маалында Сарпбек. Эки кыз менен мен чыгам. Силер экөөңөр бийлейсиңер. Ал биздин жигит менен кызга эк кагып койду. Аңгыча Хачатуряндын айтылуу сүйүтасы жаңырды. Биздин кармандар ортого чыгышты. Жигит кыздын белинен аяр кучактап, кебездей жумшак колун абайлап кармай калды эле, ток ургандай өнө бою дүрүлдөп кетти. Сол колун акырын жигиттин ийине арта берип, кыз да анардай болуп албырып чыкты. Экөө тең денелерин жеңир калтырак басып турганын сезишти. Кабынан чыгып кетердей дүкүлдөгөн жүрөктөрдүн добушу да бири-бирине тасын угулуп тургансыды. Кыздын наристе баланын деминдей аруу илеби, аңкыган керемет жыты жигитти эңги деңги кылып ийди. Экөө тең бири-бирин тике карай албай, жай гана термеле беришти. Бир топтон кийин биртке эсин жыйгандай болдубу, канчада биздин кыз чыйракты кылды. Жакшы бийлей турбайсыз байке, деди акырын үнү дирилдеп. Жигит ошондо кыздын абазын абдан сагынып калганын сезди. Дагы сүйлөсө экен, деди. Бирок жооп кайтарып бирдеме деш керек эле. Кайдан? Деди жигит тамагына бирдеме туруп калгандай үнү кардыгып. Бутуңду басып албайын деп коркуп атпайынбы? Чын элеби дегенсип кыз албырган жүзүн буруп, башкача бир жароокер медилин сала жылмайып койду. Жигиттин жүрөгү бир укмуштай элжирип кетти. Кызды шап моюндан кучактап, буулугуп, оозун ачты эле бурк этип сыртка атылып кетчүдөй болуп, көкүрөгүнө мелт калып толуп турган ичтеги бугун өрөп-көп, өзөлөнө айтып жибергиси келип, аз жерден калды. Андан кийин ооз ачып эчтеме сүйлөшкөн жок. Ар бири өз кыялы менен алаксып, кайдадыр каалгып учуп бараткансып, башка бир дүйнөдө жүрүштү.
Жатаканага бешөө түн ортосунан ооп калганда келишти. Сарпек байке шумдук го, деди бөлмөгө кирип керелекте албырып көңүлү көтөрүлүп турган сары кыз. Классный байке, деп койду биздин кыз баш бармагын өйдө көтөрүп. Мага ушундай жигит сөз айтса, ойлонбой туруп макул болот элем, деди берки орус филологиясында окуган кыз ичинде арманы жаткандай. Жарыкты өчүрүп, жаздыкка жаңы эле баш коюшканда, маанилүү бирдемени унутуп калгандан бетер сары кыз: "Ай, Татушка", деп калды. "Тиги чилистен менен бийге түшкөндө кызарып татарып эле кызыктай болуп жаттың да, я?" "Шампандан болсо керек", деп койду биздин кыз кайдыгерсине. "Кызарсак биз кызарат элек го. Сарпек арбап атып бизге вино ичирип салбадыбы?" "Чын эле", деп берки кыз да сөзгө кошулду. "Жаның чыгып кетсе да бир чыныңды айтчы, Кудай аткыр. Ушу чилистен менен бир балең жокпу сенин?" Биздин кыз укмак санга салып үн катпады. Байкап коюшкан экен балекеттер, деп ойлоду ичинен. Булардан бирдеме жашыра албайсың. Анан дуулдап чыккан бетин караңгыда беркилер көрүп кое тургансып, жуурканга башын катып арыбоо дарылып кетти. Биздин кызга бүгүн чынында эле башкача күн болду. Мынчалык жаны куунап айтып болгус ажайып бир сезимге бөлөнүп көрө элек эле өмүрүндө. Уйкусу келбей, көңүлү көшүлүп, бир шумдуктай көлбүп турду. Кыялында дале чилистен менен бийлеп жүргөнсүдө. Жүрөгүм дүкүлдөп, муундарым калтырап кеткенин билип койду окшойт, деп ойлоду. Биртке бети ачыла түшкөнгөбү, кызга кайдан жайдан кайрат келе калды. Билсе билсин, жаны жакшы көрүп калганым жалганбы? Эми аңдып туруп, бөлмөсүндө жалгыз калганда китеп сурап барам. Жок, жакшысы конспектисин сурап барайын. Эгер баягы ырды чилистен жазган болсо, анысын билип алам. Тапкан амалына өзү да ыраазы болгондой ичинен жыргай түштү. Анан чилистен биринчи түшүнө киргенин эстеди. Ошо түш бүгүн да кайталанса экен, деп тиледи. Мойнунан жумшак кучактап: "Сени сагындым, мага да аткайын болчу", деп айтса экен, деп тиледи. Жигит чын эле кыздын түшүнө кирди. Ал каердедир бир кыз менен бийлеп жаткан экен. Анысы мойнуна асылып бекем кучактап алыптыр. Биздин кыз бүшүркөп тааный албай жатты. Бир окумда тиги бурула берди эле, караса жанагы сары кыз: "Мага сөз айтты эле, макул болдум", дейт ал жүзү жайнап. Кыз ойгонуп кетип бир топко уктай албай, терезе тарап апак шапак тарта баштаганда гана көзү илинип кетти. Биздин жигит да түйшөлүп көпкө чейин кирпик кага албай койду. "Айтарымды айтып алсам болмок", деди ал апытта калганын моюнга алып. "Мококтук кылдым". Ойлоп көрсө, биздин жигит орто мектепти бүткөндө бу кыз 3 же 4 класста окуган экен. Ошондо ким бирөө дагы 10 жылдай убакыттан кийин анын алдында апкарып, сүрдөп турасың десе күлкүсү келмек. Эми карабайсыңбы? Көзүнө тике карай албай жаш баладай жалтайлап отурду. Кыз чын эле баягы кыз эмес эле. 3 жыл мурда сетер деп теңсинбей койгон кыз азыр секелек кыялдардан арылып, апкүй тилге оңойлук менен алдыра бербеген, кимдин эмне айтаарын, эмне дерин кашкабагынан эле билип калган. Баки жокту зирек акылга салып калчап, турмушка кадимкидей тиш кагып, бардык жактан баралына келип, кемелине толуп келаткан маал эле. Анан калса жанында жок жароокөр бир назын салып, жарк этип карай салса барбы? Менсиген кандай жигит болсо да дабдарытып койгудай болуп, жанары жайнап, сурайылдай суйкайып турган кез эле. Эмне эле мынча жүрөксүнөм, деп ойлоду жигит. Асманын таштап иймек беле? Эми өзүн киного чакырам. Барбайм десе, жок деген ошо болот. Биротоло үмүттү үзүп, өз бөгүмдү бөктөп тынч окатымды кылам. Болбосо бу кызды ойлой берип, бир күнү мээме кан коюлуп кетпесин. Кыз ыңтайын таап, китеп сурап барам деп, жигит болсо кызды ана-мына киного чакырам деп жүрүп, батынгыча 2-3 айдай убакыт зуу этип өтүп кетти. Кыштын апкыт-сапкыты 6 күнү аяктап, мүйүз аяздын мизи кайтып баратты. Жыйналыштап отуруп бир күнү Сарпек жатаканага кеч кайтты. Бөлмөлөштөрү менен аркы теркини коорашып жатып, сөз арасында 8 мартта жатаканада оюн шоу уюштурганы жатышканын, ыр бий болорун айтып калды. "Биз дагы чогуу чарам барып койсок жакшы болот эле", деди ал беркилерден колдоо күтүп жаткандай. "Майрам келе берсинчи, көрөбүз", деп койду ыстар-ыстан макен көңүлү ток кишидей. Айт буйт дегиче айткан күн да кирип келди. Досу Сарпектин көңүлү үчүн көз көрсөтүп коеюн дегендей ойдо биздин жигит кечигибирээк болсо да кечеге келди.
Жатакананын биринчи кабатындагы чакан залга бир топ эле эл чогулуп калган экен. Музыка ойноп, ортодо чимирилип 10 чактыдай кыз жигит бийлеп жатат. Калгандары алардын кызыгына батып, казганактап карап турушат. Биздин жигит кызды издеп, көзүнүн кыйгы менен элдин ыдырын сыдыра карап чыкты. Руссону окуган кыз Сарпбек менен бийлеп жаткан экен. Бир окумда баягы ресторанда бийлеген эки кыз биздин жигитти көрө сала эки колунан жетелеп, ортого тартып чыгышты. Өзүбүздүн вальсти бийлейбиз байке, дешти экөө жарышкандай. Бийлесе бийлейли, деди биздин жигит да тартынчыктабай. Үчөө кудуми ресторандагыдай болуп бийлешти. Кыздардын бири жигиттин колунан чыгып, өзүнчө 2-3 калгып айланып келет да беркисине кезек берет. Экинчиси да ушинтет. Үчөөнүн бийи баарына башкача, жаңы чыккан бий болуп көрүнгөнсүдө. Ошентип биздин жигит эки кыздын жакшы эле жарпын жазгандай болду. Бир кезде тыкылдаган камсорг кыз оюнду ошо башкарып жаткан окшойт. Алаканын тарс-тарс чаап, элдин көңүлүн өзүнө буруп, бийге биртке танапис жарыялайлы, эмки кезек ыргеседе, деди да оюндун эрежесин жарыялады. Ар бир бөлмөдөн бирден жигит ырдайт. Ыргесени студ кеңештин балдары баштап берди. Кезек андан ары уланып, ар ким чыгып, алына жараша нөмөтүн өткөрүп атышты. Билгендери комуз чертти, дагы бирөөлөрү аккордеон тартты, айрымдары чогуу ырдады, кээ бирлери ыр окуду. Таң тамаша улана берди айтор. Бир кезекте ар жакта ыргесе тийген бирөө өмүрү ырдаган эмесмин деп кежектеп ыргыштап калды. Анда уйча мөөрөп бер дешти, итче уулуп бер дешти. Ага да болбой ынжыктай берди эле. Кызып калган оюндун кылоосун суутпайын дегенсип, жаңкы тыкылдаган камсорг кыз кыйын неме экен. Сармерден айтышып жаткандан бетер. Сай боюнда тегирмени темирден. Ырдаабаган балдардын оозун чычкан кемирген деп шаңкылдап сала берди. Залда тургандар дуулдап күлүп калышты. Кол чапкандар да болду. Камсорг кыз аңгыча Сарпбекти алдыга тартып, "Кезекти анда сиз улантасыз", деди тыкылдап буйрук бере. Сарпбек ырга жок эле. Ырдамак тургай мурдунан кыңылдай калганын деле 4 жылдан бери бирге окуп, бир бөлмөдө жашап жүргөн курсташтары угуп көргөн эмес. Сарпбек ырдай албайм деп кыжыктангысы келип барып, анан тиги шакылдаган шайтан камсорг кыз дагы бирдемени айтып шакыбалап жибербесин деп чочулап, жардам сурагандай жалдырай залдагыларга карады. Бөлмөлөш балдардан эч ким көрүнө бербеди. Айласы куруп биздин жигитти ортого чакырды. "Бир баледен куткар байкебай", деди Сарпбек айыбын сезгендей элге угузбай акырын шыбырап. Өзү түшкөн орго мени түртөт деп биздин жигиттин бирке ачуусу келе түштү. Бирок эми болбой калды. Бу жерде конкурс же сынак өтүп жатты беле. Элчилеп эптеп бирдеме ырдамыш этип койсо, этегин бирөө кесип албайт. Бир азга ойлоно түшүп, анан тамагын таптап, жеңил жөтөлмүш этип алып, ырым баштады эле үнү кысылып чыкты. "Жоолукканда салкын тартса кабагың". Бул кадимки Рыспайдын жумурай журтка алынып, кеңири тарап кеткен ыр эле. Биздин жигит толкунданып атып, куплеттерин алмаштырып алды. "Жүрөктөгү жакшы учурду жандантып, жок дегенде таанышыңдай карагын". Рыспайдын бул ырында жүрөктүн үлбүрөгөн кылдарын дирилдетип, уккан адамдын 40 тамырынан бери болкулдатып жиберген керемет бир кайрыктар бар эле. Ошо кайрыктар биздин жигиттин да делебесин козгоп ийгенсиди. Жумурунун тереңинде катылып жаткан арман бугу, кусалык күйүтү түбүнөн бери копшолуп, көкүрөгүнө көтөрүлүп, көлкүлдөп келатканын сезди. Үнү ачылып, жонунда жыбырап, кумурскалар жайнап жүргөнсүп, денеси дүрүлдөп, бир укмуштай толкуп чыкты. "Эркин өскөн гүлү сенсиң таалаанын, бирде жакын, бирде алыстайт карааның". Андан ары кандай болуп кетти, жигит өзү да билбей калды. "Арманың болсо бала эми ушерде айтып кал. Ичиңде жараң болсо ушерде жарылып кал" дегенсип, сыйкырлуу бир күч аны кыз турган тарапка жетелеп кетти. "Жүрөгүмдү гүл ордуна сунайын, алып кой" деп сүйгөнүңдүн белегин. Дүкүлдөгөн жүрөгүн алаканына салып, абайлап алып бараткансып, курбуларынын далысына кылтыйып жашынып, аны уурдана карап турган кыздын тушуна кантип келип калганын билбеди жигит. "Жүрөктү өрттөп, жүлүнүмдү сен куйкалап, түрттүң мени түпкүрүнө санаанын". Жигиттин чын эле өзөгү өрттөнүп, жүрөгү күйүп, бүт денеси алоолонуп турду. Ага жарданып турган эл да көрүнбөй калды.
Bu düýne özü, anam bizdin kız gana barsınıp, ırdın ırgagına ırgak bolup, janyn surup al juday sızdagan gaýryktarga gaýryk bolup juurulup ketkensip, işten tütüp attı baykuş jigit. Obondun geribet gaýryktaryna goşup, iştegisinden beri baaryn aňtaryp, kızdın aldyna jaýyp salgysy gelip, ünü da sööke jetkide bir ukmuşday muňkanyp ketdi. Ümit otu üst-üstüne tamçylap, jürek baykuş künölüdöy jançylat. Ayçy gülüm, ayçy süýgen jan erkem, güýgüzösüň meni dagy gança wag. Uşu sözlerdiň bary, uşu gaýryklardyň bary Rıspay ırçynyky emeli, bizdin jigittin özünüki öňdenip, özögün jarap, jülününden syzylyp çykyp jatgansyda. Bardyk arman muňu içine batpagan güýtü aşyp taşyp, ırdyn akyrky iki sabyn dagy bir ret muňkana gaýryp girdi. Ayçy gülüm, aytsaň süýgen jan erkem, küýgüzösüň. Jigit kapystan ele esine gele baýkap kaldy. Kıpkızıl çoktoy bolup başyn jerden götüre albay, birö tuşap salgandan beter bılk etkenge aly gelbey, bir orunda baylanyp kalgan kızdın tak maňdaýynda turgan eken. Jigittin meýesin çagılganday bir oý gözep ötdi. Baykuş kızdy uşunça eldin aldynda taza öldürgen ekenmi? Ol 90 jorguna uyalıp, oňtoýsuzlanyp ketdi. Karbalasta aldasтай düşüp, emne kılıp jatkanyny özü da bilbey, kaltıragan goldory menen kızdın samaýyn komay sılagylap koydu. Uşu malda kız başyn jerden alıp, uzun kirpiklerini akırın öýde götüre berdile, kakanaqtap kalgan jaşı eki gözünden ıldy möltüldöp ketdi. Jigittin boru tilinip, bötögösü jarılıp ketkensidi. Geçirim suraganday kızdy moýundan jumşak kuçaktap, imere tartdy. Bulkunup boyun ala kaçatgo dep oýlady ele, kız antpedi. Jaş juğan betin jigittin töşüne gatyp, kuçagyna böjökдөй böge düşdü. Bizdin kızda tumçugup, tышka çıga albay jürgen buguna turuştuk beri albay, iç kirbiye jazdap, öpkösün kaga, içinen solukta varaň turgan eken beçara. Jigit kızdı şart koldan alıp, toptan surup jetelep çygyp ketdi. Janatan beri çakan bir lirikalık dramaga gübe olup jatkanday, tym-tyrs bola düşkön zaldagylar, el gözünçe kızga arzusun aytkandan tartınbagan bizdin jigittin batıldygyna tem berişdibi, janyn çin dilinden berli burdaganyna razı boluşdyby. Esine gelgendey bir okumda alardın artынан şatırata gol çap kalıştı. O şentip gün astında bul tarıkta ötüp ketdi. Bizdin jigit menen kızdı men azır dele görüp kalam. Kozularday çöwüröşkön neberelerini erçitip, erteli geç biz turgan üýge jakyn kıyaban bakta seýildep köp basışat. Erkeletken atı bolsa gerek, bir neberesin çilisten deşet eken, dağı bir ösün datkayım dep çakırışat. Salijan akındın, muңduu bayanın bizdin jigit menen kız adır estebi jokpu bilbeyim. Men bolsam alarda görgön sayın oşol poemany gaýtalap okuganday boluberem. O şentemda ılayım akındın arbayı razı bolsun. Bizdin jigit menen kız aman bolsun dep koyam. Çıgarmanın ayağı. Angemeni жазган Esenbay Nuruşev. Okugan, audiolashturgan Ernest Kıyas.